Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын арада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып келип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Бир да үйү жок. Баш прокурор Зулушевдин байлыгы тууралуу маалымат жарыяланды. Салык кызматы башкы прокурор Курманкул Зулушевдин мал-мүлкү тууралуу маалыматты жарыялады. Ал 2021 жылга карата киреше чыгашасын жана байлыгын көрсөтүп, декларация тапшырган. Документке ылайык Зулушев бир жылда 1 миллион 88 миң сом киреше тапкан. Эмнегедир чыгашасы жазылган эмес. Toyota маркасындагы автоунаасы бар. Анын үлгүсү так көрсөтүлгөн жок. 70 миң сомдук эмерике, 35 миң сомдук компьютер жана техникага ээлик кылат. Будомалы 250 миң сомго, жылкылары 3,6 миллион сомго бааланат. Жакын туугандары 300 миң сом киреше чогулткан. Алардын да чыгашасы көрсөтүлгөн эмес. Алардын 119 чарчы метрлик жер тилкеси, аянты 8,1 гектар айыл чарба багытындагы жери бар. Андан башка дагы кандай багытта экени белгисиз 213,7 чарчы метрлик жери көрсөтүлгөн. Мында баш прокурордун өзүнүн да үй бүлөсүнүн да баш калкалоочу турак жайы жок болууда. Белгилей кетсек, Курманкул Зулушевдин 2022 жылдагы декларациясында жакын туугандарынын 119 жана 213,7 чарчы метрлик жер тилкеси турак жай деп жазылган болчу. Булак Спутник кежи. Бишкекте жана Жалал-Абадда иске уланып 2 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, бүгүн 4 январга караган түнү Бишкектин Сверлов районунун Акбата конушунда жайгашкан турак үйдөн өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө бир көчүрмөнү эсеп тартылып, өрт саат 23:38 чектөөгө алынып, саат 23:58 толук өчүрүлгөн. Тилси жоонун кесепетинен турак үйдүн аянты 30 чарчы метр болгон жыгач устунду шифер менен жабылган, устундары рейкасы, диван жана төшөнчүлөрү күйгөн. Өрттүн кесепетинен 47 жаштагы эркек киши түтүнгө уланып каза тапкан. Өрттүн себеби такталып жатат. Ушул эле күнү Жалал-Абад облусуна караштуу Сузак районунун Күмүш Азиз айылында жайгашкан турак үйдөн өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө бир көчүрмөн эсеп тартылып, тилсиз жоо саат 6:12 чектөөгө алынып, 7:1 толук өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен жыгач устунду шифер менен жабылган турак үйдүн 54 чарчы метр шыбы күйгөн. Өрттүн кесепетинен 51 жаштагы эркек киши иске уланып каза болгон. Учурда өрттүн себеби такталууда. Буга чейин Баткендин Кадамжай районунда түн ичинде бир үй бүлөнүн 6 мүчөсү иске уланып каза болгону айтылган болчу. Булак Супер кежи. Бишкек ош жолунда жүк ташуучу унааларга коюлган чектөө алынды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кабарлангандай, Бишкек ош унаа жолунун 80 чакырымында жайгашкан Сосновка постунда 3 январда саат 18:30 тартып, жүк ташуучу унааларга, 4 январда саат 11:20 тартып, мунайзат ташуучу унааларга коюлган чектөө алынды. Азыркы учурда унаалардын бардык түрүнө жол ачык. Сусамыр өрөөнүндө жана төө ашууда күн бүркөк, кар, жаан жок экени айтылды. Унаалар эки тараптуу өтүп жатат. Жолго кум шагыл себүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек ош унаа жолунун 129 чакырымында 127 Урал унаасы нөөмөттө турат деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер кежи. Орусиянын президенти Владимир Путин кинотеатрларда Москва атайын аскердик операция деп атаган Украинага каршы согушу тууралуу даректүү тасмаларды көрсөтүүнү милдеттендирди. Буга байланыштуу Маданият министрлигине берген тапшырмасы Кремлдин расмий сайтына жарыяланды. Ага ылайык каталган министрлик 1 февралга чейин кинотеатрларды атайын аскердик операция, неонацистик жана неофашисттик идеологиянын жайылышына каршы күрөш тууралуу тасмалар менен камсыздоо жана патриоттук даректүү тасмалардын фестивалын уюштуруу тууралуу сунушун бериши керек.
Мунун алдында Маданият министрлиги 2023 жылы мамлекеттен каржыланчу кино тасмалардын 17 темадан турган тизмесин жарыялаган. Анда тарыхты бурмалоо аракеттерине каршы туруу, туруктуу жана коопсуз өлкө, нацизм жана фашизм идеологияларынын пайда болушуна каршы күрөш, ошондой эле атайын операция малындагы орус аскерлеринин каармандыгы, орус куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөөнү даңктоо өңдүү темалар болгон. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында басып кирген. Москва андан бери Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынын аймактарынын бир бөлүгүн көзөмөлгө алып, аннексияланганын жарыялаганы менен дүйнө аны тааныган эмес. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы генерал Валерий Залужный 3 январда басып алынган аймактардын 40% бошотулганын билдирген. Ошондой эле согуш башталгандан бери 100 миңден ашуун орус аскери набыт болгонун кошумчалаган. Орусиянын коргоо министрлиги былтыр сентябрда Украинадагы согушта 6 миңдей жоокер курман болгонун расмий тастыктаган. BBC-нин орус кызматы жана Медиа Зона басылмасынын журналисттери ачык булактарга таянып, согушта 10 миңден ашуун орус жоокери набыт болгонун аныктаган. Пентагон ноябрда Орусия менен Украинанын ар биринен жоготкон жана жарадар болгон аскерлердин саны 100 миңдей деп болжолдогон. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматына ылайык, расмий Киев былтыр согуш жүрүп жаткан аймактардан 600 миң адамды эвакуациялаган. Согуш маалында маалыматтарды көз карандысыз булактардан текшерүү кыйын. Булак азаттык. Атамекендик согуштун баткендеги эң акыркы ардагери Шамши Ишпаев дүйнө салды. Бул тууралуу Супер Кежи порталына облустук өкүлчүлүктөн билдиришти. Белгилүү болгондой, ардагер Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүндө жашачу. Ардагер 2022 жылы туура 100 жашка толгон. Маркумда акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 5 январда Орозбеков айылында өтөт. Ардагер акыл эсинин тактыгы, сүйлөгөн сөздөрүнүн маңыздуулугу менен жердештерин таң калтырып келген. Шамши Ишпаев 1941 жылы аскерге чакырылып, 1942 жылы Воронеж шаарында согуш майданына кирип, Украина менен Беларустун Минск, Бухарест, Будапешт, Вена жана Прага шаарларын бошотууга катышкан. Дзотко төшүн тоскон атактуу баатыр Чолпонбай Төлөбердиев менен бир шаарда душманга каршы салгылашкан. Улуу жеңишти Австриянын Грац шаарында тосконун айткан жайы бар. Чолпонбай 1 ротада, мен 2 ротада элем. Ошол күнү салгылашта 200 жоокердин көбү октон оор жарадар болуп, бири колунан, бири бутунан ажырап оор абалда калганбыз. Ошондо Чолпонбай Дон дарыясынан сүзүп өтүп, Дзотко көкүрөгүн тосуп, биздикилерге жол ачып берген деп эскерген жайы бар. Ардагер атамекендик согуштан келгенден кийин 55 жыл мектепте мугалим болуп эмгектенген. Шамши Ишпаев Баткен облусундагы көзү тирүү жалгыз ардагер эле. Булак Супер Кежи.